Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бул үчүн каражаттарыбыз жетиштүү. Бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биз ушул тапта экономиканын өсүү темпи боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирдик. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүү темпи 10% менен бара жатат. Консолидацияланган бюджет жыл соңуна чейин 1,2 триллионго чейин чыгат деп турабыз. Эгерде мурда 2020 жылда тышкы карызыбыз ички дүң продукцияга салыштырмалуу 54%ды түзсө, бүгүнкү күндө тышкы карыз ички дүң продукциянын 25%ын түзүп, оң натыйжалар менен баратабыз. Көрүнүп тургандай, бул жерде өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгына коркунуч келе турган эч нерсе жок. Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бул үчүн каражаттарыбыз жетиштүү. Бирок ал карыздарды алган учурдагы келишимдер боюнча эрте төлөп салуу бизге пайдасыз болуп чыкты. Келишимдерде убагынан эрте төлөсөк үстөк пайыздары көбөйөт, айыппул кошулат деген сыяктуу шарттар бар экен. Ошондуктан карыздарды ар жылдын аягында канча төлөш керек болсок, ошончо суммада төлөп кете беребиз. Ошентип 2035 жылдарга барып, илгертен бери алган карыздарыбыздан жеңил эле кутулабыз.